Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амансыздарбы биздин сүйүктүү урматтуу эже-сиңдилер. Сиздер менен кайра амандашып көрүшүп отурганыңыздарга аябай кубанычтабыз. Бүгүн биз исламдагы аруу айымдар аттуу телекөрсөтүүбүздү баштап отурабыз. Бүгүн бизде конокто теолог азыркы учурда адистиги боюнча сабактарды берип келе жаткан жана ошондой эле ыйман фондунун айымдар бөлүмүндө эмгектенген Таттыгүл устаза келип отурат. Амансызбы устаза? Кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чакыруңуздарга ыраазычылык. Устаза, алгачкы эле сизге бере турган суроолордун бири бул Айся энебиз зулум жана каарданган үй бүлөдө жашап келген. Кантип өзүнүн ишенимин жана ички күчүн сактай алды? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Албетте, Азирети Айся энебиз дегенде эле бул сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси эске келет да. Бейиштердин төрө айымдары, бейиштин эң фазилеттүү айымдары дегенде ушул 4 айымды атап өткөн. Бул албетте Хадича энебиз, Мариям энебиз, Айся энебиз жана ошондой эле Фатима радиаллаху анха энебиз. Ушул 4 айымды бейиштин фазилеттүү айымдары деп атап кеткен. Албетте бейиштин фазилеттүү айымдары болуусу, жогору бир деңгээлде туруусу бул жөндөн жөн гана эмес да. Алардын басып өткөн жолдору, ар бир кылган иш аракеттери, ислам динине кошкон салымдары эбегейсиз чоң болуп саналат. Дал ошол себептен сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундайча деп атап өтүп кеткен. Эми ушулардын арасынан Айся энебизге келе турган болсок, билесиздер, Айся энебиз ушунчалык бир зулумдуктун бир чырагы болуп, ушунчалык өзүн кудаймын дей турганчалык деңгээлге жеткирген фараондун жанындагы бир жубайы болгон болот. Бирок ошончолук зулумдуктун арасында болсо дагы Азирет Айся энебиз өзүнүн ишенимин сактай алды. Кантип дей турган болсок, албетте адам баласы рух жана денеден жаратылган бир махлук болуп саналат. Анткени дегенде Аллах Таала бизди ушул рух жана денеден жараткан. Биз денебизди, дене мүчөлөрүбүздү кантип азыктандырып, 3 маал, 3 кезек тамак жеген сыяктуу эле биз рухубузду дагы азыктандырып турушубуз керек. Ушул инсандар сыяктуу эле Азирети Айся энебиздин ичинде дагы бир боштук болгон. Ал боштук бир нерсе менен толтурулуш керек эле. Адам баласынын ичиндеги боштук же жакшы нерселер менен, же болбосо жакшы эмес нерселер менен толтурулушу мүмкүн да. Азирети Айся энебиз ошол мезгилде фараон бир түш көрүп, түшүндө салтанатынын бузулушун көрөт да. Ошол мезгилде бүтүндөй жаңы төрөлүп жаткан жаш балдарды жок кылууга чечим алат. Ал жерде дагы бир узун окуялар бар, бирок биз ал жерлерге токтолбойлу. Эң негизги нерсе ошол мезгилде Муса алейхиссаламды анын энеси суу жээгине кой берет дагы, ошол жерден Айся энебиз тутуп алат. Айся энебиз кармап ал баланы сарайга алып келген мезгилде Айся энебиз ушунчалык баланы көрүп, мен ошол жүрөгүмдөгү боштук толор бекен деген максат менен баланы жакшы көрүп, өздөрүн алып калууну чечет да. Фараон ушунчалык каршы чыкса дагы бирок көндүрүүнүн бир айласын табат. Ошентип Муса алейхиссалам ошол сарайдын ичинде чоңоет. Бул жерде Айся энебиз ошол Муса алейхиссаламды көрүп туруп дагы жүрөгү бир тынчтык табып, же болбосо ошол боштугу толугу менен толбойт да. Себеби Азирети Айся энебиздин жүрөгү акыйкатты издеген болот. Ошол себептен канчалаган зулумдук болбосун, канчалаган фараон эл журтка зулумдук көрсөтпөсүн, кийинчерээк барып өзүнүн ошол жубайы Айся энебизге көрсөтсө дагы, бирок Азирети Айся энебиз өз ишенимин сактай алат. Устаза, азыр биз айтып жаткандай эле Муса алейхиссаламды Айся энебиз багып алган деп жатабыз. Фараондун мамилеси кандай болду Айся энебизге ошол Муса алейхиссаламды багып жатканда? Фараондун мамилеси Муса алейхиссаламды багып жаткан мезгилде албетте өтө сонун болгон деп айта албайбыз. Себеби дегенде учуру менен Муса алейхиссалам бир бала болгондугу үчүн ар түрдүү бир кырдаалдар болуп жаткан болчу. Күндөрдүн биринде фараон ушу Айся энебиз менен Муса алейхиссалам ойноп жаткан мезгилде бөлмөгө кирип келет дагы. Ошол мезгилде Муса алейхиссалам барып фараондун сакалынан тартып коет да. Тартканда аябай ачуусу келет. Мен түшүмдө көргөн ушул салтанатымды жыккан, салтанатымды түп тамыры менен жок кылган адам ушул окшойт дегенде Азирети Айся энебиз койчу эми бул жаш эле бала эмеспи, кантип эле сенин салтанатыңды жыга алсын ушундай кичинекей боло туруп. Бул деген бала да ал жөн эле ойноп барып сени тартып койду дейт да. Ошол мезгилде эмне кылат?
Анда чындап эле эгер бул бала болгон болсо, анда биз бул жерге бир бриллиант менен эмнени алып келебиз дейт, отту алып келели дейт. Баланы көрөлү, кайсы бирин кармайт. Эгерде бул чындыгында отту кармаган болсо, анда бул бала экенин билебиз. Эгерде бул алтын, күмүш ушул сыяктуу баалуу бриллиантты кармай турган болсо, анда бул чындап эле менин салтанатымы төп тамыры менен жок кылуу үчүн келген деп эмне кылат. Ошондой бир чечимди чыгарып, жанагы жаш балага ушул эки нерсени алып келет да Муса алейхиссаламдын алдында. Ошол мезгилде Аллах Тааланын бир аян берүүсү менен Муса алейхиссалам эмне кылат? Кызарган бир чокту кармап алат. Ошентип бул жерде фараон ал чындап эле бала экен деп бул жерде маани бербей коет. Мындан сырткары Айса энебиз кандай кыйынчылыктарды көрдү Муса алейхиссаламды чоңойтуп жаткан мезгилде. Албетте фараондун ушунчалык кылган эл журтка зулумдуктары, туура эмес мамилелери дайыма Айса энебиздин жүрөгүн сыздатып, ыйлатып турчу. Эмне үчүн? Себеби дегенде Азирети Айса энебиз өзү табиятынан Аллах Таала аны ушунчалык мээримдүү, боорукер, намысын коргогон, аябай сүйкүмдүү, назик бир аял заты кылып жараткан эле да. Ошондуктан такыр фараон менен Айса энебиздин эмнеси, дүйнө жүзүнө болгон көз карашы такыр туура келбейт эле. А бирок Аллах Таалам ушундай бир мындай тагдырды ошол мезгилде сунган болчу да. Андан кийинки сурообуз таза өзүн фараонго баш ийбей, Аллага чындап ишенимдүү болгон аялдын каармандык сапаттары боюнча айта кетсеңиз. Албетте Азирети Айса энебиздин бул окуядагы каармандык сапаты өтө бийик турат. Жана жогоруда дагы айтып өткөндөй, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен бейиштин төрө айымдары, же болбосо фазилеттүү айымдары деп атаган эмес да. Анткен дегенде ар бир энебиздин басып өткөн жолу, өзгөчө Айса энебиздин дагы басып өткөн оор жолу бул нерсеге күбө боло алат да. Анткен дегенде билесиздер, биз учурда кичине эле башыбызга кыйынчылык келе турган болсо, дароо эле биз стресске түштүк же депрессияга түштүк, айтор менин ишим жүрүшпөй атат, тигил болуп атат, ал болуп атат деп биз ушундай бир башкача бир абалдарды ортого коебуз да. А бирок Айса энебиздин ал учурдагы Аллах Таалага болгон ишеними бүтүндөй дүйнөдөгү бардык нерсенин, байлык болсун, башка нерсе болсун, ал нерсени унуттуруп койду да. Аллах Таалага сүйүүсү, Аллах Таалага болгон ушунчалык ишеними. Эсиңиздерде болсо, бул жерде ушул окуя учурунда эмне болот? Азирети Айса энебиздин ыйман келтирүүсүнүн эки көз карашы бар да. Биринчиси бул албетте фараондун кызынын чач тарачы болот. Чачын тарап жаткан мезгилде колунан эмне болот? Тарагы түшүп кетет. Тарагы түшүп кеткенде бисмиллах деп алат да. Аллахтын аты менен деп алган мезгилде фараондун кызы дароо эле бул окуяга күбө болуп атасына айтып барат. Сен эмне Аллахтын аты менен деп атасыңбы, же болбосо фараондун атын, атамдын атын атап айтып атасыңбы дегенде, жок, мен Аллахтын атын атап айтып атам деген мезгилде фараон ушунчалык катуу бир жаза берет да. Машыда энебизге да катуу жаза берет. Риваяттар боюнча тандыр жагылып, ошонун ичине катары менен балдары, эң аягында кичинекей эмизип жаткан бөбөгүн отко ыргытабыз деп жаткан мезгилде Машыда энебиз ыйманынан кайтып кетейин дейт да. Дегенде жаннат бакчалары көрүлүп, бала ушунчалык күлүмсүрөп, жок апа, сен кайтпагын деп сүйлөйт дейт да, Аллахтын кудурети менен. Ошол мезгилде Машыда энебиз дагы ал жерде ыйманынан кайтпай, ал дагы аягында эмне болот? Ошол отко жагылат. Биринчи риваят боюнча ушундай. Ушул себептен улам Айса энебиз ыйман келтирет дейт да. Экинчи бир риваят боюнча бул Муса алейхиссалам, билесиздер, өзүнүн бир керемети ача таягын эмне кылат? Жерге кое берген мезгилде жыланга айланат. Ушунчалык көп сыйкырлардын ортосунда ушул ача таягын жерге кое берген мезгилде жыланга айланып, ушул окуялар ишке ашкан мезгилде ыйман келтирди деген дагы риваяттар бар да. Ушул эки риваят негизинен бул жерде каралган. Эми эң негизги нерсе бул жердеги Айса энебиздин Аллах Таалага болгон ишеними жанагы боштуктун толуусу да. Жана акыйкатты издеп жүргөн, айтып атпадыкпы, биз качан жүрөгүбүз тынч болсо, качан бактылуу боло алабыз? Өзгөчө биз айымдар бактылуулук жөнүндө көп сүйлөйт эмеспизби? Ошондуктан бул жерде качан ошол биздин Айса энебиз бактылуу боло алды, жүрөгүндөгү тынчтыкты тапты, акыйкатты билгенде.
Аллахтын жалгыз экендигин билгенде ошол учурда акыйкатты тапты жана ал үчүн күрөшө алды да. Жада калса ушунчалык кыйынчылык, зордук зомбулукту көрсө дагы, ушунчалык денесине турпатына дагы зыян келтирген болсо дагы, бирок Аллах Тааланын уруксаты менен Асия энебиз бул нерсеге туруштук бере алды. Бул боюнча негизинен Тахрим жана ошондой эле Касас сүрөлөрүнүн 11-аяттарынан кененирээк карасак болот. Бул жакта дагы ушул Азирети Асия энебиз ушунчалык зулумдук көргөн мезгилде: "Эй Аллахым, мага жаннаттан бир үй бер" деп Тахрим сүрөсүнүн 11-аятында айтылып өтөт. Устаз, сиз айтып жаткандай эле Асия энебиз өз ишенимин коргоо үчүн өз өмүрүн топокелге салды. Жана азыркы учурда биз өз ишенимиз үчүн кандай коркунучтарга даярбыз? Азыркы учурда биздин ишенимибизге кандайдыр бир коркунуч келип атат деген ойдон алыспыз. Анткени дегенде биз бир светтик өлкөдө жашагандыгыбыз үчүн баарыбыз эле дин эркиндигине ээбиз да. Биздин конституциябыз дагы бул нерсеге уруксат берет. Динибизди жеңил жашай алабыз. Ар бир адам өз динин жашаганга укуктуу. Бир эле ислам дини эмес, башка диндер дагы өз динин жашай алат. Себеби биз светтик бир өлкөдөбүз. Ошондуктан бизге эң биринчиден эч кандай коркунуч жок учурда. Мамлекет тарабынан болсун, же башка нерсе тарабынан болсун. Бирок деген нерсе бар. Бирок деген маселе албетте бул күнүмдүк турмушубузда болуп жаткан окуялар. Биз бардыгыбыз эле Кыргызстанда көпчүлүгүбүз, жада калса 90%га чейин мусулманбыз деп атайбыз да. Өзүбүздү мусулман деп атайбыз. Бирок негизги диндин шарттарын, айымдар өздөрүн кантип алып жүрүүсү керек, жолук салуу парз экендиги, мисалы үчүн ушулар боюнча балким толук маалыматыбыз болбошу мүмкүн. Кээ бир учурда толук маалыматыбыз болгон чакта дагы биз ошол нерсеге өзүбүз мындай кадам таштай албаган мезгилдерибиз болуп атат да. Анткени дегенде биз тарыхтагы ошол мусулман айымдардын басып өткөн жолун, ошол эле Асия энебиздин, ошол эле Хадижа энебиздин, ошол эле Айша радиаллаху анха энебиздин, жана ошондой эле Фатима энебиздин канчалаган басып өткөн жолдорун биз жакшылап окуган жокпуз да. Же болбосо алар жөнүндө жакшылап үйрөнгөн жокпуз. Бул ислам дини бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Кур'ани Карим 23 жылдын негизинде түшүрүлгөн болсо, пайгамбарыбыз канча кыйынчылыктар менен алып келди да бул динди. Канчалаган кордуктарды көрдү, ошолорго карабастан Аллах Тааланын уруксаты менен бизге жеткире алды да. Бирок биз ошол учурда жашалган кыйынчылыктарды чын жүрөгүбүз менен, мындайча айтканда, сезе албай атабыз да. Ошондуктан көп күнүмдүк турмушубузда келген кыйынчылыктардын баардыгын биз өтө кыйын бир нерсе сыяктуу ойлоп атабыз. Бул жердеги Асия энебиздин ишеними сыяктуу биз кандай мындай курманчылыктарды кыла алабыз дегендей суроо экен деп түшүндүм да мен бул суроонучу. Азыркы учурда эң көп көйгөй бул айымдардын жолук салуусундагы тоскоолдуктар, же болбосо башка адамдар тарабынан туура кабыл албоо, алардын жемелөөсү болсун, кээ бир учурда жакындарыбыздын деле эмне үчүн жолук салынып алдың, жолук салынбай деле 5 убак намаз окусаңыз болбойбу деген сыяктуу суроолор келип калат да. Биз ошол учурда балким көпчүлүк мезгилде ошол суроолорго жооп берүүдөн качынып, балким ошол инсандардын бизге карата орой сүйлөп коюшунан, же болбосо намаз окуп атат деп мени жемелеп 5 убак намазым окубай коюшубуз мүмкүн да, мисалы үчүнчү. Ушундай бир кыйынчылыктар менен туш болушубуз мүмкүн. Бирок биз ушул кыйынчылыктардын жолун эмне менен таба алабыз? Ошол басып өткөн жолун, энелерибиздин басып өткөн жолун, канчалаган кыйынчылыктар, жада калса Асия энебиз өзүнүн жашоосун бергенге даяр болуп атат. Дин үчүн, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, ошол дининен кайтпаш үчүн. Биздеги эч кандай учурда бир тыюу жок, же бир коркунуч деле жок. Болгону адамдардын бир аз орой мамиле кылып коюусунан, же болбосо сөзүнөн, ошол сөздү көтөрө албастыктан улам биз өз парыздарыбызды аткара албай калган мезгилибиз болуп атат да. Биз бул нерсеге жакшылап аракет кылышыбыз керек, сабырдуу болушубуз керек. Албетте. Устаза, азыркы заманда зулумга каршы чыгуу оңой эмес дегендей эле, бирок Асия энебиздин күчү жана кайраттуулугу азыркы учурдагы аялдар үчүн кандай өрнөк боло алат? Зулумга каршы чыгуу дегенде бул жерде биз учурда Аллах Таала айтат да,
Силердин башыңарга келген жакшылыктар булар менден дейт да. Ал эми силерге келген жамандыктар бул силердин өзүңөрдүн колуңардын кесепетинен дейт да. Эгерде биз зулумду көрүп жаткан болсок, биз өзүбүздүн жашообузду анализдешибиз керек да. Азыркы учурда туура зулумдукка кабылган өтө көп айымдар бар, энелер бар, апалар бар. Албетте бир адамдын тагдыры бир адамга окшобойт. Бирок Кур'ани Каримде эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла юкаллифуллоху нафсан илля усаха дейт да. Эч бир адамга биз өзү көтөрө албай турган сыноону бербейбиз дейт. Ушул Азирети Айса энебизге деле ошол сыноону эмне үчүн берди? Демек Айса энебиз көтөрө алат эле. Ошондуктан берди. Азыркы учурда ушул тапта эгерде биз жашап аткан болсок, кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болсок, же болбосо кандайдыр бир оор бир абалда жашаган болсок, албетте ал оор абалдан биз чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кантип деген суроо пайда болот да. Кантип дегенде албетте Аллах Тааланын жардамы менен, Аллах Таалага болгон ихласыбыз менен, ыхластуулугубуз менен, ишенимибиз менен ошол кыйынчылык бир абалдан чыгып кетсек болот да. А биз болсо ошол жолду көпчүлүк учурда тутунбай калып атабыз. Биздин башыбызга келген көйгөйлөрдүн баардыгын биз көтөрө албай тургандай сезип атабыз да өзүбүздүчү. А бирок чындыгында ал нерсени биз көтөрө алабыз. Эч бир көйгөйдү Аллах Таалам жөндөн жөн бир инсанга бербейт. Менин тагдырым менен сиздин тагдырыңыз менен башка бир инсандын тагдыры бири-бирине окшошпойт. Себеби ар бир инсанды Аллах Таалам өзгөчө кылып жаратты жана ар бир инсанга өзү бир тагдырды берди да. Демек анын жашоосунда болуп жаткан нерселер бул Аллах Тааланын уруксаты менен болуп жатат. Жана биз эгерде бир кыйынчылыкка дуушар болгон болсок, сөзсүз түрдө анын аркасынан жеңилдик дагы бар. Биз ошол кыйынчылыктан чыгып кете алабыз. Кандай бир зулумдукка кабылып калган болсок, ошол зулумдуктан дагы чыгуу жолун издешибиз керек. Менин жашоом ушундай экен, мен ушундай жаратылыптырмын, мен ушундай тагдырга баш ийдим деп отуруп калуу эмес, биз аракетибизди кылышыбыз керек. Себеби Аллах Таалам бизге тандоо укугун берди. Биз зулумдукта жашап жатууга, жашап калууга биз мажбур эмеспиз. Ошодон чыгып кетүүнүн жолдорун издештиришибиз керек. Кайсы абалда болбойлу, сөзсүз түрдө чыгуучу бир жолду Аллах Таалам бизге көрсөтөт. Ошондуктан бул аятты унутпай, амал кылганга аракет кылалы. Иншаллах. Устаза, биз азыр Айса энебиздей өз ишенимибизди, динге болгон ишенимибизди кантип күчтөндүрө алабыз? Азыркы учурда айымдарга ушундай бир жол айта кетсеңиз ушул жөнүндө. Динге болгон ишенимибизди кантип күчөйтө алабыз? Азыркы учурда эми ааламдашуу бир процессинде жашап атпайлыбы? Цивилизация күндөн күнгө өнүгүп атат, техника өнүгүп атат. Мындайча айтканда, мурункуга караганда кайрадан биз мындай ыйманыбызды бекем кармап, бар жок нерсе мындай бизде гене, дин тутуу эркиндигибиз болсо дагы, бирок эмне кылып атабыз? Кайрадан биз ыйманыбызды бекем кылып жашоо кайра бизге кыйындашып атат да. Эмне үчүн? Ошол эле социалдык тармактар болсун, канчалаган жаштарыбызды, чоңдорубузду деле азыркы учурда бир уулап жаткан мезгили да. Кичинекей балдарыбызды делечи. Бул өтө бир коркунучтуу нерсе болуп атат да. Адам баласы айтып атпайлыбы, дайыма тандоо укугу бар. Же жакшыны, же жаманды тандайт. Ушул эле бизге келип аткан техника болсун, технология болсун, ушулардын баардыгын биз жакшы жакка дагы колдоно алабыз да. Сөзсүз эле түрдө жаман жакка эмес, бизди азгыра турган жакка эмес, биз бул нерселерди жакшы жакка колдонсок болот. Ыйманыбызды биз кантип коргоп кала алабыз? Ибадатыбызды убагында кылуу менен, Курандарыбызды окуу менен, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн бекем тутунуу менен, бизге эң негизги эки мурас бул Куран жана сүннөт да. Биз ушул Куранды бекем кармануу менен, анын ичиндеги аяттарга ой жүгүртүү менен, Курани Каримде эң көп аяттар эй акыл ээлери деп келет да. Биз жөндөн жөн эле аны арабчасын окуп коюу эле, түшүнбөй дайыма хатым түшүрүү менен эле токтоп калбашыбыз керек. Ар бир аят кандай окуя менен түшүрүлдү, эмненин негизинде түшүрүлдү, анын ичинен биз кандай сабак чыгара алабыз? Ушуларды негизинде жакшылап окуп, көңүл бура турган болсок, буюрса биз ыйманыбызды коргой алабыз. Ошол эле учурда сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен өрнөк алуу менен, үй бүлөдө болсун, бала тарбиялоодо болсун, ата-энебиз менен, жолдошторубуз менен, же болбосо досторубуз менен болгон мамиледе болсун, баардык учурда биз ушул Куран жана сүннөткө таянуу менен,
албетте илим жеткирген илимдүү инсандардын жардамы менен биз ыйманыбызды бекем кармап кала алабыз. Ар бир инсандын ыхласы, Аллах Таалага ишеними бул жекече бир маселе да. Себеби Аллах Таалага болгон сүйүүсү, ага карата ыхластуулугу ар бир инсандын бир жеке байланышы болуп саналат. Ошондуктан эгерде биз Куран жана сүннөткө бекем боло турган болсок, буюрса, ыйманыбызды бекем кармана алабыз. Устаза, тарбия боюнча деп кеттик. Асия энебиз Муса алейхиссаламга кандай тарбия бере алды? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Негизинен тарбия дегенибизде өтө көп маалыматтарды ала албадык. Чынын айтсам, Асия энебиз Муса алейхиссаламга берген тарбиясы боюнча, бирок кыскача айтып өтө турган болсок, Асия энебиз өзү жана жогоруда айтып өткөндөй өзү мээримдүү, намыстуу инсан болгондугу үчүн Муса алейхиссаламга дагы ошол боорукердикти, инсандарга болгон адилеттүүлүктү, адамдарга карата дайыма жумшактыкты буйруп, бир энелик мээримин бере алганда Азирети Асия энебиз Муса алейхиссаламга. Себеби дегенде, Азирети Асия энебиздин өз баласы болбосо дагы Муса алейхиссаламды ушундай жакшы көрдү да. Аллах Тааланын кудурети менен, Аллах Тааланын буйругу менен Муса алейхиссаламга жакшы бир тарбияны берип, анын келечекте пайгамбар болуусун билбесе дагы, бирок ушундай бир өзүнүн намыстуулугу менен кылган иш аракети менен ага бир апалык, энелик, мындайча айтканда, кыймыл аракетти жана ошондой эле мээримди толугу менен бере алды деп ойлойбуз. Себеби дегенде, эгерде бере албаганда, балким келечекте мынчалык пайгамбарлык немесинин доорундагы мындай сүрдүрбөшү мүмкүн эле. Бирок Аллах Тааланын буйругу менен Аллах Таала дал ушул Асия энебизди Муса алейхиссаламдын тарбиясына эмне кылып койду, буйрук кылып берип койду. Устаза, жана ошондой эле Асия энебиздин азыркы коомдогу аялдар кандай сабак алуусу керек, кандай сабак алуусу зарыл? Ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Асия энебизден кандай сабак алуубуз зарыл? Эң негизгиси бул жерде, мисалы үчүн, ар бир энебиздин өзүнчө бир өзгөчөлүгү болгон да. Азирети Хадича энебизде, мисалы үчүн, эмне ишенимдүүлүк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи эле, эң алгачкы аятты уккан мезгилде, Хадича энебиздин жанына келгенде исламды кабыл алып, ишеним көрсөтүүсү. Мисалы үчүн, Азирети Фатима энебиздин дагы эмне бул жердеги ушунчалык кыйынчылык абалдарда болбосун, бирок Аллах Таалага бекем ишенүүсү да. Азирети Мариям энебиздин болсо өзүнүн намысын коргоосу. Ал эми Азирети Асия энебиздин болсо бекем ишеними. Канчалык зулумдуктар болбосун, бирок туруктуулук менен Аллах Таалага бекем ишенген да. Биз ушул жерден чоң сабак алсак болот. Себеби азыр айтып атпайлыбы, кайра эле ошол биздин ибадатыбызга, жеке ишенимибизге, Аллах Таалага карата болгон ишенимибизде күнүмдүк турмушта бизде өтө көп көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн, кээ бирки айымдар жолук салынабыз деген мезгилде кайненелери каршы чыгып калышы мүмкүн. Өз апалары деле каршы чыгат, бир туугандары каршы чыккан болушу мүмкүн кээ бир учурдачы. Ошол мезгилде Асия энебиздин туруктуу болуп, Аллах Таалага бекем ишенгенин биз сабак ала алабыз да. Бул бир гана жоолук маселесинде эмес, балким үй бүлөлүк мамиледе болсун, ушунчалык Аллах Таалага болгон бекем ишеними менен ушундай жолдорду басып өтө алды да Азирети Асия энебиз. Ушунчалык чоң бир сарайда, бир салтанаттуу жерде жашаса дагы, бирок Асия энебиз эмнени тандады? Акыйкатты тандады. Аллах Таалага болгон ишенимди тандады. Эгерде биздин чын ыхластуулугубуз, ишенимибиз Аллах Таалага карата болгон болсо, анда биз дагы жашообузда келе жаткан, болуп жаткан кыйынчылыктарга туруштук бере билишибиз керек. Себеби жашоо бул ушундай бир өзгөчөлүккө ээ. Кээ бир учурда биз эмне өтө жакшы маанайда жыргап жашашыбыз мүмкүн. Кээ бир учурда Аллах Тааланын уруксаты менен бизге бир сыноо келип калышы мүмкүн. Ошол сыноо келген учурда дагы биз ошол сыноого сынып калбай, демек бул нерсени мен көтөрө алат экенмин, ушул абалдан чыгып кеткенге толук мүмкүнчүлүгүм бар деп, Аллах Таалага ишеним менен ал жолдон чыгып кетсек болот. Бул жерден эң чоң сабак алчу нерсе Асия энебизден ушул бекем ишеними жана ошондой эле өзүнүн баласы болбой туруп,
Муса алейхисаламга ушундай бир сонун тарбия берүүсү да. Себеби учурда биз апалар өзүбүздүн балдарыбызга толук кандуу бир тарбия бере албай жатабыз да. Ар түрдүү бир маселелер бар да. Буга себептер өтө көп азыркы учурда. Ошондуктан Асия энебизден ушундай бир сабактарды чыгарсак болот. Албетте, ар бир инсан ар бир китепти окуган мезгилде же адам менен баарлашкан мезгилде андан ала турган пайданы мындай өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жараша алат да. Ошондуктан иншаллах сиздер дагы бул жактан өзүңүздөргө жараша, балким мен чыгарган сабактан сиздер дагы чоңураак, көбүрөөк сабак чыгарышыңыздар мүмкүн. Дагы толуктап Асия энебиз жөнүндө угуп үйрөнө турган болсоңуздар. Устаза, жана ушул эле Асия энебиздин өлүмү боюнча кандай өлүм менен өлтүрүлдү ал? Асия энебиздин өлүмү боюнча, риваяттар боюнча Асия энебиз ушундай чакмакка кагылган бир абалда өлтүрүлдү деп келет. Ушунчалык катуу зомбулук менен, зулумдук менен өлтүрүлгөн деп келет. Ушул өлтүрүлүп жаткан мезгилде Асия энебиз ушунчалык катуу кыйналат да. Катуу кыйналат. Фараон ага иманыңан кайткын, сени дагы да мындан ары жазалайбыз, дагы катуураак кыйнайбыз, сенин жаныңды мындан дагы бир кыйынчылык бир абалда өлтүрөбүз, жаның алабыз деген мезгилде Азирети Асия энебиз эмне дейт? Ушул Тахрим сүрөсүнүн 11-аятында Аллах Таалага дуа кылат да: "Эй Аллахым, мага жаннаттан бир үй насип кыл" депчи. Ошол мезгилде Аллахтын кудурети менен Асия энебизге ушундай жаннат бакчалары көзүнө көрүлөт дейт да. Ошол себептен бул бир риваят боюнча ушундай бир абалда өлтүрүлөт жана жанына алынып жаткан мезгилде Асия энебиз эч кандай бир кыйынчылык же болбосо кандайдыр бир оору, кандайдыр бир денесине катуу зыян келгендигин сезбейт дейт. Эмне үчүн? Себеби Аллах Таала кудуреттүү зат. Кун фаякуне, бол десе болот. Демек Аллах Тааланын кудурети менен Асия энебиз ал учурда эч кандай бир зыян тартпайт экен да. Ушунчалык күлүмсүрөп эмне кылат? Жан берип аткан болот. Аны көргөн фараон дагы ушунчалык ачуусу келип, андан сайын катуураак жазалаганга өзүнүн кол астында иштегендерине эмне кылат? Буйрук берет. Аллахтын кудурети менен бирок Асия энебиз ушунчалык жеңил бир өлүм менен бул дүйнөдөн кайткан да. Дагы башка бир риваят бар, бирок ал риваят өтө мындай, кандай десем, сахих бир даражада болбогондугу үчүн бул нерсени бөлүшпөй эле коюуну туура көрүп жатам. Ошондуктан ушул риваят көбүрөөк тасдыкталган да. Устаза, ушундай эле Асия энебиз аябай сабырдуу болгон экенин көрүп отурабыз бул окуялардан. Азыркы үй бүлөлөргө өзүңүздүн ой пикириңиз кандай, айта кетсеңиз? Ооба, албетте биз бул жерден Асия энебиздин кыскача окуясын болсо да баяндаганга аракет кылдык. Бул жерде Асия энебиздин өтө сабырдуу бир айым болгондугун да көрүп отурабыз да. Негизинен Кур'ани Каримде Бисмиллахир-рахманир-рахим «Инналлоха маас-сабирин» деген аят аябагандай көп жерде кездешет да. Албетте Аллах Таала сабырдуулар менен бирге дейт да. Эмне үчүн сабырдуулар менен бирге? Ошол эле учурда, мисалы үчүн, башка сүрөлөрдө дагы силер акыйкаттык менен сабырдуулукту башкаларга сунуштагыла, сабырдуулукка чакыргыла деп келет да. Бул үй бүлө курууда эки баш биригет. Мисалы үчүн башка эле бир жакта жүргөн инсан Аллах Тааланын кудурети менен, уруксаты менен бир үй бүлө курат да. Үй бүлө курган мезгилде экөөнүн мүнөзү эки башкача, такыр эки башка бир үй бүлөдө чоңойгон, башкача бир тарбияларды көргөн инсандар эмне болуп атышат? Үй бүлө куруп атышат. Келечекте бир муун тарбиялайбыз депчи. Ошонун негизинде үй бүлөлөрдө ар түрдүү бир кырдаалдар болушу мүмкүн. Балким бири-бирин жакшы түшүнгөн инсандар болушу мүмкүн. Кээ бир үй бүлөлөрдө түшүнбөстүктөр өтө көп болушу мүмкүн. Бул нормалдуу нерсе. Анткени дегенде бул эки инсан башка эле үй бүлөлөрдөн, башка эле тарбияларды көрүп келип туруп бир жерде жашап калып атышат да. Ошондуктан биз бул нерсени туура кабыл ала билишибиз керек. Мисалы үчүн айымдар тараптагы, мырзалар тараптагы мисалы үчүн бул нерсеге өтө бир кандай десек, туура мамиле кылганга аракет кылыш керек да. Себеби ар бир инсандын өзүнүн мүнөзү болот.
жекече мүнөзү болот. Ал нерсеге биз сый урмат көрсөтө билишибиз керек. Бардык нерсени мен билем же болбосо мен ушундай деп туура чечтим дебешибиз керек. Бул жерде ар бир инсандын өзүнүн ой пикирин сыйлай билишибиз керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман адам кандай адам дегенде, ал тилинен жана кыймыл аракетинен зыян келтирбеген инсан деп атпайбы? Демек биз үй бүлө курууда дагы өзүбүздүн жаныбыздагы инсанга зыян келтирбегенге аракет кылышыбыз керек. Орто бир жолду тандап, бири бирибизге сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек да. Үй бүлө куруудагы эң оңой нерсе бул ажырашып кетүү да. Учурда статистикаларга карай турган болсок, өтө көп үй бүлөлөр аз эле убакыттын ичинде, 5-6 айдын ичинде ажырашып кетишет. Ажырашуу боюнча өтө көп мындай бизге келген маалыматтар бар да, мисалы үчүн. Ошол нерсенин алдын алып, кантип алдын алып калабыз? Учурдагы инсандар биз өтө сабырсыз болуп кеттик. Бат эле ачуубуз келет, бат эле таарынабыз, бат эле урушабыз, ушул сыяктуу нерселер. Тарыхка карап көрдүк азыр, мисалы Асияныбыз канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөрдү. Бирок ошончо мындай зулумдук көрсөтүп аткан инсан менен дагы жашап жатты, караңыздар. Бизге анчалык кордук көрсөткөн инсан болбосо дагы жаныбызда, бирок биз эмне кылып атабыз? Сабырсыздык бир мамиле кылып койгон учурубуз болуп атат да. Ошондуктан биз жашообузда сабырдуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Сабырдуулук бул ушундай нерсе. Биз ойлойбуз да, сабырдуулукту мындай дайыма чыдап жашашыбыз керек депчи. Жок, андай нерсе эмес. Сабырдуулук болуп аткан абалга, демек азыр ушундай болуп атат, бирок бул нерсени өзгөртүүгө мүмкүн. Мен өзгөртүп кете алам, аракет кылсам болот, умтулсам болот. Мындан дагы бир жакшы бир тепкичке көтөрө алабыз, алдыга бир кадам жыла алабыз, бул үй бүлөнү сактай алабыз, бекем кармай алабыз, келечекте жакшы бир муун тарбиялай алабыз деп биз жакшы күмөн, жакшы ниет кылышыбыз керек да. Ошол мезгилде буюрса бир жакшы бир үй бүлөлүк картинаны түзө алабыз деп ойлойм. Устаза, ушул биз Асияныбыз боюнча болгон окуяларды айтып бергениңиз үчүн сизден Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү эфирибизге келип, алтындай болгон убактыңызды бөлүп олтуруп келип отурасыз. Аллах сизден ыраазы болсун. Сизге андай сөз берсек. Сиздерге да чоң ыраазычылык, ушундай бир жакшы иш-чара уюштуруп, айымдардын алдыга умтулуусуна, жакшы билимдерди алуусуна аябай чоң салым кошуп жатасыздар. Буюрса ушул сабактар кыскача бул жака келип, инсандар өз билимдери менен бөлүшүп кетип аткан айымдардын катарын толуктагандардан болгулу, жана ошондой эле ошондой айымдардын дагы көп болуусун. Албетте бул иш-чаранын максаты айымдарга туура бир багыт көрсөтүү да. Ошондуктан ушундай туура багытты көрсөткөн инсандар көп болсун арабызда. Буюрса Аллах Тааланын ыраазычылыгына умтулган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем тутунган бир инсандардын катарында болойлу. Чоң рахмат сиздерге дагы. Бүгүн бизде исламдагы аруу айымдар көрсөтүүбүздө конокто Татыгүл устаза болду. Сиздер менен кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жолукканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.